Чоң рахмат. Коом дегендерди Советтер Союзунда үйрөтө берип, мен ачытканда алгачкы общиналык коом, феодалдык коом, капиталисттик коом, социалисттик коом, коммунисттик коом. Ошол эле мезгилде общественный транспорт дейбиз туурабы? Бул адамдардын өз ара карым катнашынын, кызматташуунун формасы катары. А мамлекет деген коомдук түзүлүштүн саясий формасы деп түшүнүп жүрөбүз, туурабы? Өзүнүн аппараты бар, территориясы бар, мажбурлоочу структуралары бар. Туптуура айтып атат. Экөөнү синоним катары эле айтып берип атасыздар азыр. Ошого такта болбосо, ишкерлердин эсебинен көп маселени чечкен адатка айланып баратат да. Байкуш ишкер бир жерде өздөштүрөт, инфраструктура курат, бизнесин тургузат, анан мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп туруп, бир күн апарып мойнун кайрып туруп алып койсоң, ошонун баардыгы асманга учуп кетет. Биз өзү мамлекет кызматкерлерибиз айлыкка жашайбыз. Айлык мындай иштесең да иштебесең да келе бере турган нерсе. Ана тигилер кыймылдап атпайбы, өлкөнүн экономикасынын генератору болуп атпайбы? Ошон үчүн буга так түшүнүк бериңиздер, өтө маанилүү. Расмий толкование да керек болот. Биз аркылуу ушуну кылып коюңуздар. Болбосо ушуга таяп туруп, бөркө ал десең баш алган баш кеселер, кызыл чоктор, бизнесмендердин эле шор болот да, ушуну бир айтып коеюн дедим. Анан дагы бир нерсе. Урматтуу, бул жерде Айыл чарба министринин жаңы орун басары отурат. Билбейм, сизди аким мезгилден бери билем, сыйлайм, урматтайм. Ушуну канча жолу айттым Айыл чарба министринин өкүлдөрүнө. Ушул мыйзамга такап туруп бир нерсени көтөрүңүз. Өзүңүз да аким болгондо көрсөңүз керек. Эсир урагандан кийин дыйкан чарба деп жерлерди ээлеп алган. Дыйкан чарба деген эми дыйканчылык кылыш керек, өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын колдонуш керек, киреш алып келиш керек. Жок, жөн эле ээлеп алган, кызыл китеп алып алган. 25-50 гектарды бир адам ээлеп алып, чөбүн чаап, жыргап, жашап сатып атат. А башкаларга 9 сотиктен да жетпей атат кээ бир жерлерде. 5 сотиктен дагы. Ошолорду кайра алса болобу? Ушуга такап туруп. Алып, адилеттүү бөлүштүрсө болобу? Жөн эле убагында алып алган, ошо менен ээлеп жатат, азыр помещик болуп алган да, бирөөлөргө жалдап иштетип коет, чөбүн сатат, кирешеси миллиондогон акча болуп атат, а башкалары жерге жетпей ошолордун клиенттери болуп жүрөт. Ушуну чечсе болобу ушул маселени? Негизи Нуржит Кадырович, дыйкан чарба бирикмелер бул ошол дыйкандардын бирикмеси болчу. Ошонун негизинде госактыларды алган, алар жокко чыгарылган. Бүгүнкү күндө кадастр кызматы ошол жеке ар бир ошол үй бүлөнүн чарбасынын китебине эле каттоого алынат. Дыйкан чарба бирикмелер бул ошол дыйкандардын бирикмеси болчу да. Бүгүнкү күндө дагы. Чөп чапкан жерлер бар го, чөп орчу жерлер. Ошолорду 50 гектардан, 40 гектардан ээлеп алгандар бар. А элге жетпей атат. Өткөндө канча жолу көтөрдүм ушул маселени. Дагы деле чечтиле элек. Ал эле бул эле кызыл китеби бар экен. Бул эми коррупция маселеси. Чечсе болот муну. Ал жерге талап менен берилгенде, алдыңбы иштет деп. Ошону карап туруп аткарбаган болсо, алып туруп элге бөлүп берсе болобу? Адилеттүү кайра. Болот, кошумча дагы бул жана үлүш жерлер боюнча айтып атасыз. Үлүштөр менен биригип туруп ошол дыйкан чарба бирикмелери түзүлгөн. Ал ар бир адамдын үлүшү бар жерде. Ал эми сиз айтып аткан, эгерде бир жаранга тийиштүү боло турган болсо, эгерде максаттуу иштетпеген болсо, бул жер кодексинде дагы каралган, жаңы кодексте дагы каралган. Мен ошол боюнча сизге кат жолдойм. Сиз эл менен иштеген адамсыз. Көпчүлүгү теоретиктер отурат, асмандан түшкөн. Ошолор түшүнө албай эле койду да. Бул жакта жана галстук тагынган бойдон төрөлүп чоң койгондорчу. Бул жерде маданият министринин орун басары отурат. Бул мыйзамдын өзгөчөлүгү тарыхый мурастарды, эстеликтерди эске алыпсыздар. Ошолор мамлекетке тиешелүү деп атасыздар. Азыр чёрный археологтор деген чыккан. Бул жактан мыйзамсыз казып алып туруп, Лондондун биржасына сатып атат. Ошолорго каршы кандай күрөшөбүз? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сиз абдан көйгөйлүү жана туура маселени көтөрүп атасыз. Өткөн жумада да Жогорку Кеңештин комитетинде бул маселе көтөрүлүп каралган. Бизде ошол жанагы Кыргызстандагы илим академиясы ошо археологторго открытый ачык лист берет, билесиз. Анан ошол ачык листтин негизинде баягы уруксаат берилип, ошол жерди казып, жанагындай реставрация иштерин болобу, же археологиялык изилдөө иштерин жүргүзгөнгө мындай айтканда шарт түзөт. Бирок тилекке каршы бизде жанагы туризм деп ошону колдонушуп, көбүнчө ошол жерлерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошо уруксаат берип коюп атат. Ошол маалда барып анан казып кетип атышат. Тилекке каршы археологдордун уруксаты жок, же болбосо бизге учет албастан. Сизге маалым болгондой, ошол кайсы гана аймакта жанагындай маданий мурас табылган болсо, аны сөзсүз түрдө ошол жергиликтүү бийликке кайрылып, же болбосо биздин маданият министрлигинин өкүлчүлүгүнө кайрылыш керек. Ошондо гана бир мындай айтканда жыйынтык болот да. Бирок тилекке каршы азыр андай көрүнүштөр болбой атат. Буюрса биз ошол тарыхый маданий мурастар боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип, ошо археологдордун маселесин дагы ошол жерде бекемдеп атабыз буюрса. Ууру археологторду кармаган фактылар барбы? Соттолгон, камалган? Андай фактылар бар. Азыркы учурда 372 кылмыш иши козголгон. Анын көбү ошол Ысык көл облусунда болуп, Ысык көл районунда жүрүп атат.
козголуп андан кийин жетпей калса эле сот процессине чейин ушуну көзөмөлгө алыңыздар. Бул улутка чыккынчылык болот. Рахмат.